Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün Süzayla hükümetinin en mıhtı işlep жатқан deputatlarından biri Muhammed Yusuf İsrailjanovичтің janına terör alğanlar, Suzakta bolup жатқан köygöylөр jana elden bolğon suroolor jönүндө surap bilip kelgeni aytып atabыз. Саламатсызбы? Биз Сузак элинде болуп келген маселелер, көйгөйлөр боюнча суроолорубуз бар, элдин суроолору бар. Ошолорду билип, кызыгып, билип кеткени келдик. Саламатчылык. Мен сиздерди мына келип элдерди кандай көйгөйлөрү бар, кандай маселелери бар, ушундай суроо бергени келдик дегениңерге абдан мен кубанычтамын. Элдерге ушундай маалыматтар жетпей атат. Ошондуктан келип ушу депутаттардан кандай көйгөйлөр сурап, кандай маселелерди сурап берипсиңер. Мен буюрса иншалла жооп берген даярмын. Кандай суроолор болсо бериңиз. Албетте биз ошондой көйгөйлөрдү өзүбүз да кызыгып, өзүбүз да билейли деп келдик. Анда эмесе өзүңүз жөнүндө кыскача айтып өтүп кетсеңиз. Мен Ахмар Muhammed Yusuf İsrailjanovich 1990-жылы 28 январда азыркы Суак районунда төрөлгөнмүн. Азыркы күндө Алланын колдоосу менен Суак айылынын элдеринин себепчи болуп, айыл кеңеш депутаты болуп иштеп жатам. Азыркы учурда депутат болуп иштеп атасыз. Ар бир адам бир ишти баштап атканда бир план менен бир мындай бул депутаттыкта чоң жоопкерчилик да, ошо кандай план менен акча табышпы бул депутаттан болуш максат же бир кандай максат менен депутат болгонсуз? Абдан жакшы суроо болду. Ушу элдер дагы ушундай суроолорду көп ана кылат. Ошо элдерге бардыгына жеткирип испет этпей атам. Депутаттыкта айлыгы барбы, канча айлык аласыңар деген суроолор болот. Андай эмес. Мен депутат болуштан максат байлык арттырыш эмес. Депутат болуштан максат şu elden köygöylөрүн чечиш, şu элге жардамым тийсин. Şunday жолдор кылсак, таза суулар түшүрсөк, көптөгөн элдер дубасын алсак, анан ал дүйнөгө барганда дагы мындай ошондой сооп иштер керек болот да. Ошол жакшы ниетте мен депутаттыкка аттанганмын. Ошентип иштеп жатабыз. Элдер абдан ыраазы. Мен өзүм кызыккан бир суроолордун бири ушу депутаттар айлык алышат, чоң акчада, чоң суммада акча алышат, айлыгы жакшы дешет. Кээ биркилер айлыгы жок, жөн эле дейт. Ошого туурасы айлык бар силерде же жокпу? Болсо канча? Бизде негизи айыл кеңеш депутаттары айлык албайт. Бир сом айлык албайт. Şu men депутат болуштан мурда дагы териштирип сурап чыкканмын, айлыгы жок деген. Анан мен ой максатым ушу элге жардам бериш болгон. Байлык арттырыш, анан ошондой нерселер ойго келген эмес. Анан элдерде мындай суроо болуп калышы мүмкүн. Жогорку кеңеш депутаттары айлык алат, эмнеге силер албайсыңар деп. Бизде мыйзамда жогорку кеңештин депутаттары айлык алат, анан айыл кеңеш депутаттарга айлык жазылбаган мыйзамда. Иш акысы жок экен. Иш чаралар болуп атат, иш чаралар кылып атасыңар. Ошондой убакытта чөнтөктөн да акчалар кетип калабы? Ооба, кээ бир учурларда чөнтөктөн да каражат кылышка туура келип калат. Ошондой учурлар дагы болгон. Депутаттар көп, депутаттар бар өзүбүздө да. Неге именно ошолордон сурабастан өзүңүз депутат болушка аттандыңыз? Мен депутат болуштан мурда дагы мына элдер менен бирге жакшы иштешип, мына көчөлөрдө кандай иш чаралар болсо биргеликте уюштуруп, активный катышып, ана болгону үчүн анан элдер биздин айылыбыздан дагы депутат чыксын, сен депутаттыкка кой, биз өзүбүз колдойбуз деп элдер ошентип өздөрү ана кылгандан мен дагы аксакалдарды сөзүнө эки кыла албадым. Анан элдер мени ушинтип сыйлап, мен ана кылышып атат, мен кантип отказ кылам деп туруп анан депутаттыкка коюп анан шайландым.
Анан депутат болсаң, айылыңда андан дагы көп иштерди аткарасың экен да. Мен ошону ойлонуп, түнү менен анан эртеменде ошо майлы мен аттандым. Буюрса биринчиден Алла, анан силер колдооңур менен депутат болуп калсам мен ошондой иштерди аткарам деп ниет кылганмын. Мына элдердин жардамы менен, элдердин колдоосу менен депутат болдуңуз. Элдер үчүн эмне иштер кылдыңыз? Эмне иштер кылайын деп жатасыз? Кандай иштер чечилди? Кандай иштер чечилейк? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Мына депутат болгонума 2 жыл болду. Как раз 2021 жылы апрелде шайланып барганбыз. Ошондон бери көптөгөн элдердин көйгөйлөрүнү чечишке аракет кылдык. Көптөгөн көйгөйлөрдү чечтик. Чечилбей калган көйгөйлөр дагы бар. Буюрса 2023 жылда 2022 жылы бүтпөй калган көйгөйлөрдү 2023 жылы чечебиз деп ниет кылып атабыз. Мына көптөгөн көчөлөргө асфальт жасадык, тротуарлар жасадык. Мына бүт айылдарга Аскарат айылы, Кызылжар, Барпы көчө айылдарына жарыткычтар койдук көчөлөрдө. Таза суу долбоорлорун ашырдык. Мына депутат болгондон кийин тым эле айыл өкмөттү бюджетин карап отурбастан инвестор тартыш керек экен. Анан мына депутаттар менен Умарбеков Шерзат, Рызашев Рустам, Насурахунова Арапат эжебиз бар депутат, анан Маматова Гүлмир эжебиз бар депутат. Ошолор менен биргеликте кеңешип инвестор тартып араптардан таза суу долбоорлорун ишке ашардык. Мына азыркы күндө ошо таза суу долбоорун ашырып, мына элдер азыр ошол жерден пайдаланып атат таза суу менен. Ал жерде бирдекени айтып кетейин. Ал таза суу элдер кандай депутат болгонубуздан кийин кайрылды. Ошол биз 1995 жылдан бери ал жерде таза суу болгон, бирок ал жерде 5 семьяга 1 грант болгон да. Ошо бир айылда. Бир айылда ошондой болгон. Анан ал сааты менен чыгып, элдерге таза суу жетпеген. Таза суу жетишпегендиктен анан биз депутаттарга кайрылды. Анан биз ошо таза сууду ар бир семьяга бирден грант түшүрүп бердик. Азыркы күндө элдер абдан кубанычта, суулар чыгып жатат. Көптөгөн көйгөйлөр чечилди. Көпүрүктөр жасадык. Көптөгөн иштерди кылып атабыз буюрса. Мамат Юсуп Исраилжанович, мына 2023 жыл башталды, 4-ай кетип жатат. Ушул убакытка чейин кандай иш чаралар өткөрдүңөр? 2023 жылы абдан сонун иштерди аткарып атабыз. Бирок баштап койдук. Акырга жеткен жок, жеткиребиз, убакыт керек болуп атат, бирок иш кетип атат. Мисалы, мынау биздин Сууак айыл өкмөтүнө караштуу Барпы айылы бар. Ошол жерде жолу абдан жаман. Жамгыр жакканда балдарды путтары лай болуп, аябай жаман болуп кетет да. Анан мен биринчи ошону тротуар кылайын деп ой максат кылып, азыркы күндө ошол жерде тротуарын бүтүрдүк. Дагы мына биздин Сууак айыл өкмөтүнө караштуу Дакен Палуан көчөсү, аны баардык элибиз билет, больницанын жаны. Ал жерде решетка болчу. Ошо решеткаларды алып салдык. Анан азыр мына Ат Чапар айылына, анан мына Домата көчөлөрүнө азыр лоток коебуз деп лотоктор түшүрдүк. Ошондой иштерди кылып атабыз. Мына больницанын жанындагы решетка жөнүндө айтып өтүп кеттиңиз. Бул решетка 4-5 жыл мурда коюлган да болчу. Бир себеп менен коюлган. Эми ушул убакытка келип алынып калды. Эмне себептен, кандай сунуштар менен, эмне себептен ошо алынып калды? Ошо жөнүндө айтып кетсеңиз. Ал решетка биринчиден ал жерде машина көп жүрөт. Главный трассалык үчүн движение көп болот. Ошондуктан пробка көп жасалып атат ошол жерде. Анан
Men ertemende işe ketip atıp oşol Banisan janında çoğ maşinalar ötkende dagы пробка болуп калат да ал жерде. Ошол күнү пробка болуп мен жарым сааттан өтүп 1 саатка жетпей пробкада калып кеттим да. Анан муну не кылыш керек деп эми ойлоносуң дегенде эми депутат болгондон кийин ойлонуш керек. Анан элдер дагы көп жалоп кылат да, мына качан кеңейтиресиңер деп. Анан менге бир ой келди, мына решеткаларды алып салсак, анан лоток куюп кичине решетка кылсак, анан 1 метр, 1,5 метр кеңейет экен да. Ошол кеңейсе анан көчөбүз кичине кеңейип калат. Ошол ойду мен барып депутаттарга сунуш кылып, айыл өкмөткө сунуш кылайлы деп ошо ой келди. Анан ал жерде арканда мына мисалы фажар болуп кала турган болсо, фажар жарым саат пробкада калып кетсе ал болбойт да. Тем более ал Банисанын жолу, скорый дагы жүрө албайт. Анан бул сунушту тез арада чечпесек болбойт экен. Мен депутаттарга айтайын сунушту. Анан депутаттар колдоо берсе, айыл өкмөткө сунуш кылабыз, айыл өкмөт аткарат деп ошол ой келип, анан ошол сунуш анан сессияда мен депутаттарга сунуш кылдым. Шуну колдоо бергиле урматтуу депутаттар деп. Анан айыл өкмөткө сунуш берели дедим эле, анан депутаттар бардыгы колдоо берди. Мен ошондой сунуштарды сессияларда көп көтөрөм. Анан менин коллегаларым бардыгы мени колдоо берет. Коллегаларым мисалы мындай ушундай иштерди мен өзүм аткардым deyişten мен алыспын. Эмнеге дегенде мен көтөргөн көйгөйдү бардык депутаттар, менин коллегаларым колдоо берип атат да. Анан биргеликте аткарып атабыз. Мен коллегаларым бардыгына сыймыктанам. Аларга терең ыраазычылыгымды айтып кетем. Алар дагы мени сыйлайт, мен дагы аларды бардыгын сыйлайм. Биз ошо коллегалар менен сунушту беребиз айыл өкмөткө. Айыл өкмөткө дагы элдердин атынан терең ыраазычылык билдирип кетем. Мына кандай кайрылуулар болсо без отказ кылып атат, биз жасап атабыз. Айыл өкмөт менен биргеликте жакшы иштешип атабыз да. Ошо решетка маселеси тез көтөрүлүп, чечилип, уже ризыклар алынып да кетти. Ошондой эле бардык маселелер, көйгөйлөр ушундай тез чечилеби? Жок, айыл өкмөттөгү андай иш-чаралар тез эле чечилбейт. Айыл өкмөттө ал сунушту мен мурдагы сессияда көтөрүп чыкканмын да. Ага 2 ай болуп атат да. Андан кийин сессиябыз болуп калды. Сессия болду. Анан ошол сессияда дагы көтөрүп чыктым. Мына мен айткан сунуш аткарылбай атат, урматтуу депутаттар. Шуну колдоп, мына акырына жетип кайлык, элдердин сунушу болуп атат деп айттым. Биздин төрагабыз Абдыкадиров Кабарнеге токтом чыгаргандан кийин мен ага кайрылдым. Мына решеткелерди тез арада алып салыш керек. Мына элдин сунуштары көпөйүп кетип атат деп кайрылдым эле. Анан Кабарнеге дагы ошол иштин аркасынан түшүп, бул решеткелердин алынышыга дагы ошол төрагабыздын мээнети көпсүндү да. Анан ошентип бардыгыбызды мээнетибиз менен ал сунушубуз менен анан ошо решетке алынып салды. Азыр ал жерде эми решеткелер алынып салынды. Эми ал жерде алынып салынган менен эле көйгөй чечилип калбайт. Ал жерде лотокту куюп алсак болбойт. Ал жерде баягы решетканын астында мына дөңгөлөктөр бар да. Ошону алып салып буюрса аны дагы сунуш бердик. Айыл өкмөт дагы өзү дагы сунушубузду кабыл алды. Туура маселени көтөрдүңөр, аны аткарабыз. Мени дагы оюм ошондой эле деп ал дагы сунушту кабыл алып, эми азыркы күндө буюрса ошо лоток куюп, үстүнө решетка жасап бүткөнүбүздөн кийин анан биздин жолубуз ошо 1,5 метр кеңейгенден кийин анан биздин көйгөй кыйла чечилип калат деген ойдомун. Депутаттар комитеттерге бөлүнүшөт. Ошол комитеттерден сиз кайсыл комитетти тандагансыз? Ооба, комитеттердин арасында бюджет комитет бар, жер комитети бар. Мен ошолордун ичинде мен спорт комитетин тандаганмын. Эмнеге дегенде мен өзүм спортко кызыгамын. Мен ошол мектептер арасында мына футбол, баскетбол, ошондой спорт оюндарын уюштуруп,
Ana bizdin жаштар биздин келечегибиз да. Ошол жаштарды көтөрөлү. Бизден дагы мына дүйнө чемпиондору, Азия чемпиондору чыксын. Аларды биз колдошубуз керек да жаштарды. Ошондой спорт оюндарын көбүрөөк уюштуруу керек. Анан ошолордун ичинен өзү танданып, анан Кыргызстандын желегини көтөрө турган ошондой спортсмендер чыгат да. Ошого салымын кошоюн деп мектептер арасында көбүрөөк ошондой спорт оюндарын уюштуруп турам. Бизде мына ар жылы Ноороз майрамы, айт майрамдары болот. Ошого карата баскетбол, футбол, күрөш, ошондой оюндарды өткөрөбүз да ар жылы. Мурдагы жылы баскетбол менен күрөш өткөрдүк эле айт майрамына. Бул эми Ноороз майрамына карата мектептер арасында чоң футбол өткөрдүк. Мына азыр орозо айларда турабыз. Буюрса айт майрамыга дагы аз калды. Азыр айт майрамына карата дагы спорт оюндарын уюштурабыз деп ой максат кылып атабыз депутаттар. Буюрса ошол оюндарды өткөрөбүз. Мамат Юсуп Исраилжанович, биз мына интернет тармагынан да Сузак онлайн Instagram баракчасында атайын суроолорду койгонбуз. Элдерден кандай суроолор бар. Ошол жерден бир суроону окуп берейин сизге. Биз Хашимов көчөсүндө документтерди даярдап, 2 жыл мурда даярдап тапшырганбыз деп жазышыптыр. Ошо эми 2 жыл болду. 2 жыл өтүп кетти, асфальт дагы деле жок деп жазыптыр. Ошого эмне жообуңуз барбы? Элдердин суроосу Хашимов көчө качан болот деген суроо болуп атат дейм. Хашимов көчө дагы болот буюрса. Бизде айыл өкмөттө мындай асфальтка документ кылынат, очеред менен болот да, очеред менен. Андан мурда кылгандарым бар да, ошон үчүн мына очеред менен кетип атат. Анан биз ал жерде айыл өкмөттөр менен кеңешип, депутаттар менен кеңешип биргеликте мына биринчи мына главный көчөлөрдү жасайлы деп план кылганбыз. Мына мисалы Каримбердиев көчөсү, Жума базар баарыбыз билебиз. Ошол көчө буюрса быйыл болот. Ошол көчө. Ал көчөдө эл баарыбыз ошол жерден пайдаланабыз. Биринчи ошол, анан мына Маданий Минир көчө дагы ошол жол менен бардыгыбыз жүрөбүз да. Жума базар пробка болгондо. Анан ошондой керектүү жолдорду биринчи жасап атабыз. Буюрса секин бардык жерге жетишебиз. Кичине убакыт кетет. Кичине сабыр кылабыз, элдерден кичине сабыр кылышын сурап кетем. Буюрса кылабыз. Өтө көп суроолор болуптур. Ошолордун ичинде көбү асфальт маселеси жөнүндө. Асфальт качан болот? Биздин көчөгө асфальт, биздин айылга асфальт. Ошол жөнүндө айтып өтүп кетсеңиз, асфальт проблемасы жөнүндө. Элдерге дагы бир кеңир түшүндүрүп кетсем, бул асфальт төшөгөнү аябай кыйла көп каражат кетет да. Бар жокто асфальт кылабыз деп бюджет баарын иштетип койсок, анан башка көйгөйлөр чечиле албай калат да. Биздин Сузак айыл өкмөттө аябай көп да көйгөйлөр. Асфальттын мындай документтерин жасап, анан бардыгы айыл өкмөткө очеред менен тиркелет да. Анан ошол мөөнөтү келгенде сөзсүз буюрса асфальттар төшөлөт бардыгы. Ага эми элдерден бирдекени суранып кетет элем, кичине сабырдуу болушубуз керек. Сабырдын таги алтын дейт. Буюрса мына канчалаган көчөлөрүбүз болуп бүттү. Мына дагы калган көчөлөрдү дагы асфальттарын төшөйбүз буюрса кичине убакыт керек болот. Ошого сабыр кылып күтүшүбүз керек. Мамат Юсуп Исраилжанович, сизге келип мына биз суроолорду бердик. Сиз өз убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн, бизге суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн
çoğun ыраазычылык билдиребиz. Suzak eline özünüzdün şaýloочуларыңызга kандай sözlөрүңүz, сунуштарыңыз бар? Силерге дагы чоң рахмат. Şu аябай элдердин суроолоруна депутаттан жооп алайлы деп убактыңарда аябай силер дагы келип мындай суроолорго жооп алып элдерге жеткирели дегениңер үчүн силерден дагы Алла ыраазы болсун. Эми мен şu Suzak eline şaýloочуларыма аларга биринчиден ден соолук каалайм, иштерине ийгилик, мени ишенип шайлagениңер үчүн мына силердин ишенимиңерди актап чечилбеген көйгөйлөрдү чечип, буюрса аткарып келип атабыз. Мындан кийин дагы аткарабыз иншалла. Кичине убакыт керек болот экен, ошого кичине сабыр кыласыңар. Орозо айында турабыз. Баардыгыңарды кармаган розоңор кабыл болсун. Кандай иштерди аткарып аткан болсом, мен дагы бир жолу айтып кетейин силерге. Мен өзүм кылып атам дейиштен алыспын. Коллегияларым менен биргеликте. Анан биздин Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Бакиров Дайырбекке дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем. Кандай көйгөйлөр менен кайрылсам кылып атат. Дагы бир жолу шайлоочуларыма, Сузак элине бардыгына өз ыраазычылыгымды билдирип кетем.